Салам достор, каналыма кош келдиңер. Бүгүнкү рубрика азда болгон окуялардын негизинде жазылган аңгемелерди окуп берем. Бул аңгемелердин эң чоң эки өзгөчөлүгү окуя же кыргызстандыктар менен байланыштуу болгон, же Кыргызстанда болгон окуялар. Бирок тилекке каршы рубрикага ылайыктуу атап алган жокмун. Эгерде силерде жакшы пикирлериңер бар болсо, видеонун пикир бөлүмүнө жазып койсоңор, аябай кубанычта болом. Анда эмесе кеттик. Ким күнөөлүү? Секелек кыздын өз жанына кантип кыйгандыгы тууралуу окуя. Кырчындай болгон студенттик жылдарында акырын бүтүп баратат. Быйыл өз кесибимдин 3-чү жылын аркалап жатып, эки нерсе үйрөндүм. Кесибимдин аябай оор экендиги жана Бишкектин мен мурун ойлогондон бир топ тынч эмес экендиги. Өзгөчө түнкү Бишкек. Жашы 40-тарға келип калган апа арыз аркылуу мени стаж өтүп жаткан мекемеге кайрылды. Мына ушинтип ага-уда 3-4 күнүн ичинде ары трагедиялуу, ары кайгылуу окуяларга күбө болдум. Анда эмесе сөз учугу башынан болсун. Апанын бизге кайрылуусунун себеби 13 жашындагы кызынын кечинде үйгө келбегендиги болчу. Жылдар мурун жолдошу менен ажырашып кеткен аял ортолорундагы кызды такыр жолдошуна көрсөткөн эмес. А социалдык тармактардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонгон кызы атасынын кайда иштегендигин, ким болуп иштегендигин таап алат. Бир күнү классташ курбу кызы менен атасынын иштеген жерине кирип барат. Жылдардан бери өз канынан жаралган кызын көрбөгөн атасы толкунданып, кызын өөп жыттап, анысы аз келгенсип, колуна бир топ чоң суммадагы акчаны карматканга да жетишет. Атасынын бөлмөсүнөн чыгып бараткан кыз христиан болууну чечкендигин айтат. Эми эле тапкан кызына катуу айтууга батын алмаган атасы кыз кеткенден кийин мурунку аялы кыздын апасына телефон чалып, аны менен кыжылдашып кетет. Маселе кызынын христиан болуу чечими болчу. Же кыйратып, бактылуу мусулман ата-эне болуп, өз балдарыбызга үлгүлүү исламды көрсөтө албайбыз. Же сөз менен жеткиликтүү кылып, өз баалуулуктарыбызды башкалар бери турсун өз каныбыздан жаралган балдарыбызга түшүндүрүп бере албайбыз. Качан эле балдарыбыз башка ишенимдерге, башка баалуулуктарга жакындаша баштаганда төшкө колду урабыз да калабыз. Ушунча жылдан бери карап койбой, эми кыйын болгондун кереги жок, деп апасы телефонду коюп коет. Кыз кечинде үйүнө барбайт. Апасы кабатырланып, мурунку жолдошуна кайра чалат. Кызынын атасынын жанында болбогондугун билгенден кийин күйпөлөктөп кайра эле бизге келет. Арадан көп өтпөй атасы да келип калды. Ар бир минутта биздин зыяныбызга өтүп жаткандыгын туюп, убакыт жоготпой эле оюбуздагы биринчи вариант чиркөөгө бардык. Туура эле келиптирбиз. Анткени чиркөө кызматкери ошол күнү түштөн кийин эки кыздын келгенин, алардын талаптары боюнча жөрөлгөлөрдү аткарып, кайра жибергенин айтат. Ал жактан чыгып кайда кетти деген суроо менен ары бир чуркап, бери бир чуркап, аягында эки кызды такыр күтүлбөгөн жерден таап алдык. Кечки саат 22:30 чамасында бул кыздарды тапканыбызда 10-кичи райондогу турак жайлардын биринин тамында арак ичип жатышкан экен. Жаш немелер да бир аз ичкенден кийин дароо эле баштарын билбей калышыптыр. Мекемеге алып келип түшүнүккө жаздырып калууну өткөрдүк. Бирок майнапчыкчы эместей. Экөө өздөрү гана түшүнгөн бир нерселерди айтышып эле кыткырыктап жатышты. Карап туруп күлкүң деле келет. Бирок канча да жүрөгүң талкаланып, бооруң ооруп кетет экен. Айттың дейсиң. Бала тарбиялоо бир гана баланын курсагын тойгозуп, кийимин алып берип, мектепке жөнөтүп коюу деп түшүнгөн ата-энелерди карап туруп, эмне деп айтаарыңды да билбей кетесиң. Кызды апасы менен кошуп үйүнө жибергенден кийин көңүлүм бир аз жай алып үйгө кеттим. Ал күнү аябай чарчасам да, Кудайдын бир кулуна пайдам тийгендигине маашырканып, көңүлүм ток кайттым. Бирок окуя ушуну менен гана бүтүп калган жок. Арадан 2 күн өткөндөн кийин 10-кичи райондо өзүн өзү өлтүрүү катталды деген телефон келери менен айтылган жерге бардык. Топтолуп турган элди жарып кирип барып эле, жанакы 13 жашар кыздын жансыз денесин көргөндө көзүм тумандап, жүрөгүм айланып, күтүүсүздөн сокку жеген адамдай болуп далбастап туруп калдым. Ажалы менен өлсө деле мейли дейсиң. Көрсө кыз 7-кабаттан өзүн таштап жибериптир. Колу буту үзүлүп, таш талкан чыгып жаткан кызды карап туруп, оюма эң биринчи келген суроо: ким күнөөлүү?